Салам достор. Менин атым Бакыт. Бүгүн TikTok рубрикасын улантабыз. Көптөгөн сунуштар түштү. Сейитбектен интервью алгыла, ошол Сейитбек жөнүндө угайлы деп. Ошого байланыштуу бүгүн Сейитбекти конок катары чакырдык. Азыр алдыдагы 1 сааттын ичинде Сейитбек жөнүндө маек курабыз. Дагы суроолор болсо, сунуштар болсо комментарийге жазгыла. Бүгүн Сейитбектин үй бүлөсү жана жашоосу жөнүндө сүйлөшөбүз. Тайм менеджмент боюнча. Экинчи Кыргызстанга барып келди. Ошол Кыргызстан жөнүндө көргөн, байкаган нерселерин айтып берет. Үчүнчү билими жөнүндө канча акча кетирип окуду, кайсыл университеттерде окуду. Андан кийин эмне үчүн айтыны тандады. Төртүнчү Сейитбек өзү Salesforce Bootcamp деген курстун жетекчиси, өзү окутат. Ошол жөнүндө дагы кененирээк айтып берет. Андан кийин өзүнүн кеп кеңешин айтып кетет жаштарга. Анда эмесе Сейитбек, бүгүн эс алуу күнгө карабай убактыңды бөлүп келгениңе чоң рахмат. Биздин рубрикага кош келипсиң. Сөз сенде. Өзүңдү тааныштырып кетсең. Бакыт, рахмат чакырганга. Чоң рахмат. Ошо атым Сейитбек, 35-темен, Американын Мэриленддин штатында жашайм. Salesforce программист катары иштейм. Азыр бир аябай кичинекей фирмада иштейм, 45 адам бар. Биздин фирма приложение разработка кылат, бухгалтерияны жүргүзсө болот Salesforce'дун ичинде. Бирок мен алган билимим бакалаврда, магистратурада бизнес боюнча окугам. Ошо бирок акыркы 4,5 жылдан бери Salesforce программист катары иштеп келатам. Salesforce'ду колдонгон фирмалар, алар Salesforce ичинде эле ар кандай нерселерди кылгысы келет, Ошо бир нерселердин, ошол нерселердин бири бухгалтерия кылгысы келет, Salesforce'тон чыкпай элечи. Америкада чоң белгилүү бухгалтерия фирма бул QuickBooks. Анан чоңураак фирмалар Sage дегенди колдонушат. Financial Force деген программалар бар. Биздин программа болсо ошо Salesforce ичинде эле да. Башка бир программаны мен интеграция кылыш керек жок. Ишим аябай жагат. Өтө акылдуу адамдар менен иштешем. Меники 5 жылга жакындап барат тажрыйбам. Аларда 15 жыл, 20 жыл дагы программисттер да, ошол үчүн алардын жанында мен чабалекей деп сезем, алардын жанындачы алар бир уже чоң адамдар. Бирок жакшы да, ушул акылдуу адамдардын айланасында иштеп көп нерсе үйрөнсө болот. Алар деле мага жакын эле кылат, мага оройгонбек кылбайт да, эмне билбейсиңби муну, ойлонбойсуң депчи. Ошонусу да жагат мага. Келинчегиң Күмүш айдагы IT тармагында, экөөңөр IT тармагында иштеп, 2 баланы тарбиялап, андан сырткары саякаттап, дүйнө жүзүн кыдырып. Андан сырткары ушинтип студенттерди окутуп, билим берип атасың. Ушунун баарына кантип жетишесиң? Ушу өтө көп убакытты талап кылат, өтө көп жумушту талап кылат. Ошол жөнүндө айтып берсең, кимдер жардам берет сага? Программист болгондо маанилүүсү эффективдүү иштөөдө, маанилүүсү ишти аткарып койгону. Ошондо күнүгө 8 сааттын жумушун мисалы 5-6 саатта аткарып коюп, калганын өз алдынча каалагандай колдонсо болот. Экинчи жагы дагы ар күнүмдү пландаштырайм да, күнүгөчү. Ар жумамды пландаштырам, максат коюп, иштегенде көп нерсени аткара алам да. Ошол үчүн мен ойлойм, башкалар көп нерсе аткаргысы келсе, маанилүүсү программист болуш керек. Программист катары адам эффективдүү болуп калат, рациональный болуп калат аябай. Анан жашоодон керексиз нерселерди чыгарып койсо болот. Жөн эле достор менен жолугуша бергендерди, тойлорду, жөн эле керексиз нерселерди чыгарып коесуң. Анан керектүү нерселерге көңүл бурасың да. Ал үчүн ушу максат коюш керек. Ушу максаттарга жетишкен нерселерди, максатка жакыныраак алып барган нерселерге эле көңүл бурасың. Туура, мен дагы кошулам. Сейитбек менен негизинен байланыш аябай жеңил, байланышка аябай бат. Ар дайым жооп берет, бирөөнүн да убактысын сыйлайт, өзүнүкүн да сыйлайт. Чалып эле интервью кылалы десең, макул деп эле бир аздан интервьюну баштасаң болот. Келинчегиң жөнүндө, балдар жөнүндө бир кыскача айтып берсең. Жумуш менен эле балдарды караганда кандай кыйынчылыктар, кандай челлендждер болот? Балдарды бала бакчалар бар да. Анан бала бакчалар жабылган маалда жанагы бейбиситер деп коет го. Ошондойлор келип карап аткан. Силердей эффективдүү эмеспиз. Балдарды карап дагы иштегенденчи, ошо
Андан алыспыз аябай. Билбейм кантип аткардыңар. Даже бизде үйдө жашайбыз. Анда үйдөн деле коңшулардын балдары бар. Ошону карабастан баары ошо жардамчылар керек да. Азырынча кыйын жери болуп атат балдарды кыргызча үйрөткөнү. Себеби бала бакчада англисче сүйлөшөт. Кородогу коңшу балдар баары англисче сүйлөшөт. Анан көргөн мультиктер англисче болуп үйдө кыргыз тилди кармаганы кыйын болуп атат. Аларга англис тилде сүйлөгөн оңой болуп калып атат. Анан мен кыргызча сүйлөгөнү менен карабастан мага уже англисче жооп берип калды. Бирок кыргызча түшүнөт. Ошол нерселер биздин да башыбыздан өтүп атат. Негизинен четте жашаган кыргыз үй бүлөлөрү мен океандын үстүндөгү ошо аралча катары эле кыргызча сүйлөгөн зона болот экен да. Ооба. Ал деле зона катары болбойт да. Аралаш керек да. Аякта аралашса баары эле англисче ошол үчүн ушунча ойлонуп көрүш керек экен. Келечекте кантип кыргызчага көбүрөөк аралаштырсак болот. Же Кыргызстанга барып ошол жакта 1 жыл окуп мектепте билбей атам азырынча. Мен сенин Instagram'дагы профилиңди карап чыктым. Ал жерде экс веган деп жазылып турат. Ошого сен азыр эт жейсиңби же дагы деле вегансыңбы деп сурагым келип атат. Жок. Мурун вегетарианец болчумун, аябай катуу вегетарианец болчумун. Анан дагы титолар деп коет англисче. Титолар деген ал баягы алкоголь ичпейт. Такыр 3 жылдай болдум эле. Майбай жаккан. Андан бирок эт жебесем күмүшага кыйын да, аябай этсиз тамак жасаган, өзүнүн дагы эттүү тамак жасаган, ошол үчүн кыйналбасын деп ошол эт кайра жеп баштагам. Ошол 3 жылдай өттүм ошол деле кызыктуу болду. Өтө баарына кеңеш берем. Бул көптөр ойлогондой кыйын эмес, вообще кыйын эмес. Главное психически адам даяр болсо эт жебей койгону оп-оңой. Үй бүлө катары ошо Күмүш ай экөөңөрдүн жашоо образыңар кандай? Мисалы, мен минималист нерселерди байкайм, силерде минимализмди колдонгон. Ооба. Мен аябай минимализм менен Күмүш анчалык эмес. Мен даже стол алгым келген эмес. Даже кровать керек жок. Төшөктөрдө жатмакмын. Даже матрас керек жок. Эки кабат төшөк коюп эле жетербекмин. Бирок ата-энем Күмүш ай ушинтип бир нерсе алдырып, төшөк да бар, кровать да бар, стол да бар, отургучтар да бар. Кыргызстанда деле кылгым келгенде оңой да, көчкөндө жеңил. Жеңил жүрсөң өзүң деле жеңил болосуң да. Баарын үйө бербейчи. Андан тышкары ошо машинени деле жөнөкөй машина менен кийингени деле негизинен жөнөкөй эле, көп кийимдерин даже инимден берет. Иним мага берет кийимдеринчи. Ал аябай жакшы көрөт кийимдерди. Ошол негизинен жана минимализмге жакындымын деп ойлойм. Ал жактарың бизге да окшош экен. Биздин дагы көз карашыбыз ошондой. Жашоодо көп нерсени баягы үнөмдөө да. Мен үчүн бул негизинен бул жөн эле жеңил болуш керек да, адамчы. Бут кийимдер, мына 2 эле пара бут кийим бар. Мурун бут кийимдерин толтура, болчу көйнөктөрүн толтура, канчалык азыраак буюмуң болсо ушунчалык күлүгүрөөк болосуң да деп ойлойм. Толук кошулам. Толтура болгондо деле сен бир сезондо карасаң 2 эле футболканы, 3 футболканы кийген болосуң. Ооба. Ошол үчүн андан программист болуп деле костюм керек жок да вообще даже. Ошондой деле программисттердин жашоосуна деле бул аябай ыңгайлуу деп ойлойм. Аябай туш келет. Lean management деп бизде да жакында эле Кыргызстанга барып келдиң. Көптөр үчүн кызык болуш керек. Четте жүргөн, башка мамлекетте жүргөндөргө Кыргызстанга баргандан кийин эмнени көрсө болот, кандай жакшы өзгөрүүлөрдү көрсө болот деп ошол барып келген сапарың боюнча бөлүшүп кетсең. Эмне пайдалуу нерселерди көрдүң, кандай кызыктуу адамдарга жолуктуң? Кечирип калгыла, мен жетип атам. Кыргызстанда жүргөндө мороженое жеп коюп, ошондон бери жетип калдым. Пломбир жегем да. Кыргызстанга 2 жылдан бери барбадым эле. Кандай кызыктуу нерселер бар? Биринчиден менчик фирмалардын өнүгүүсү, курулушу, кафелерди салуу, ачылышы ушундай. Ошол жагы кызыктуу. Экинчи жагы коронавирус в Америкада карантин сыяктуу болуп жүрөт го, маскалачан, даже аптека, дүкөндөргө маскасыз киргизбейт. Кыргызстанда аэропорттон башка баардык жерде эле маскасыз жүрө берсе болот. Маскачан адамды тапканы кыйын көчөдө. Ошонусу да жагат Кыргызстандачы. Бир жагынан бул эркиндикпи же
мыйзамсыздыкпы билбейм. Ресторандарда тойлор өтүп атат. Тойго да бардым. 100 адамга чейин топтолсо болот экен. Ушундай Америкада жок эркиндиктер Кыргызстанда бар. Негативный жактан Кыргызстанда бийлик жактан вот мен айтып аткан өнүгүүлөр бардыгы менчик тармагында да, өкмөт тармагында белгисиз өнүгүү жок деп эсептейм. Ошол үчүн мисалы жолдор ошондой эле текшерилген, бир Ош Баткен жолдо, Ош Кызылкия жолунун чоң тилиги жөн эле казып салышкан. Анан чаңдын үстүнө кетесиң 40 мененчи. Ушундай маанилүү жол. Даже Ош Жалал Абад жолдо чоң Кыргызстандын 2-3 эң чоң шаар. Ортосуна жакшы жол деп ойлойсуң го, бирок аякта чаң, таш 40 менен жүрөсүң. 120 километрди 3 саатта жүрөсүң да. 120 километрде Америкада болсо 1 саатта өтүп кетесиң анычы. Ушундай инфраструктура жактан өкмөт көрсөткөн кызмат жактан өтө артта калган. Эч кандай өнүгүү жок. Кыргызстандан чыгып башка мамлекетке барып, ошол жактан караганда ошо Кыргызстандагы өзүбүздөгү кемчиликтер билинет экен да. Мен деле жашаганда баары эле жакшы көрүнчү, себеби мен башка мамлекетти көрбөгөн экем, өзүмдүн оюмда жакшы дечүмүн. Ошондуктан мен айтмакмын, ошо Кыргызстанды биздеги кемчиликтерди көрүш үчүн сөзсүз түрдө башка мамлекетке чыгып, өнүккөн мамлекеттерди көрүп, андан кийин биздеги кемчиликтерди аттын кашкасындай көрсө болот экен. Ооба. Бирок мен ойлойм биздин эл деле көп кемчиликтерди билет да. Антип эле гезиттерди, Facebook'ta айтсаң эле толтура кемчиликтер тизилип турат. Анан ойлойм, кемчиликтерди качан оңолот деп көп күтпөш керек элдерчи. Көптөр күтөт да, качан өкмөт реформалайт, качан муну оңдойт депчи. Кыргызстан ошондой. Реформа болбогон, көп өнүгүү болбогон азырынча мамлекетпиз да. Акыркы 30 жылды карасак, кээ бир малдарда эле мощный реформалар болгон экономика тармактанчы, бирок мындай жалпысынан аябай катуу реформа Грузиядагыдай, Сингапурдагыдай, Эстониядагыдай бизде боло элек. Ошол үчүн ойлойм, элдерде деле стресс болбош керек да. Неге реформа болбойт депчи. Мен мурун ушундай стресс болорчумун, неге реформа болбойт, качан Кыргыз эл жакшы жашайт депчи. Бирок андай күтпөш керек. Ар бир адам өзүнө жооп берип, өзүнүн айланасына жакшыртыш керек. Өкмөттөн бир нерсе күтпөй. Мен да кошулам. Өзгөртүш үчүн билим алуудан башта дейт. Баары билим алып, өзү мамлекетке эмне кошуп атат? Мисалы, жөнөкөй эле бир мусорду таштабай, айылда деле, айыл жергесинде тарда болобу. Ошол сенин салымың деп ойлойм мамлекетке. Мусор таштабасаң, сенин салымың. Ошондой нерселерди ар ким өзүнөн башташ керек, өзү аракет кылыш керек. Эси сен өзгөрүүнү көрбөй атсаң, сен өзгөрткөнгө аракет кылыш керек деп ойлойм мен дагы. Эми айтыга кайрылсак, Кыргызстанда сен көрүп байкап келдиң да. Толтура бизнесмендер менен жолуктуң. Ошо Кыргызстанда айтинин деңгээли жана потенциалы кандай экен? Кыргызстанда жакшы жери ошо IT фирмалар өнүгүп атат. IT кызыккандар аябай көп. Мисалы мен мурун туугандардын арасында деле IT-ге программист эч ким жок эди. Азыр ошо бөлүм QS'де программист болду. Ошо айланада чөйрөдө программисттер көбөйүп баратат. Ошол жакшы көрсөткүч өтөчү. Айза Бакиров, анан башка ийгиликтүү айтишник кыргыздар кылган иши жүзүмө чыгып атат азыр. Көптөр билет. IT бул перспективдүү тармак экенчи. Көптөр билет. Юрист болгону, дипломат болгону пайдасыз экенчи. Бул өтө жакшы көрсөткүч. Азыр карасаңар, Кыргызстандын жакшы окуган балдардын тизмеси чыгат да, жанагы ОРТ деген тест боюнчачы. Ушу көбүнчөсү мурун көргөндө программистке барчу эмес да. Фирмалардын арасында байкашымча Парк высоких технологий деген бар. Аякта ошо Кыргызстандын IT услугаларын экспорт кылышат. Аякта быйыл өнүгүү болуптур. Мурда өткөн жылдагыдай эле калыптыр. Балким коронавирус болгон үчүнбү экспорт кылганы кыйыныраак болуп калды. Бирок ошону карабастан акыркы 4-5 жылда аябай жакшы өнүгүү болуп аткан ошол тармакта. Жаштардын мамилеси же ошо айтиге болгон аракети дейбизби, кызыгуусу кандай? Баары окуйм деп аракет кылабы? Мындай блогерлерден көрүп атат, сен айтасың, мен айтам, ушинтип ошонун таасири жакшы эле тийип атат деп ойлойсуңбу, же дагы деле юрист болсом жакшы, экономист болсом жакшы деген ойдобу? Айтишник болом дегендер мурданын албетте көбүрөөк, бирок баары бир топ адамдарга маалымат жетишпейт,
сага деле мага деле көп эле адамдар жазат дайымачы. Программист болом, кантип баштайм, эмне кылам депчи. Анан Бишкекте дагы мен ойлойм кыйын жери азыркы курстар өтө узун. Америка үчүнчү 9 айлык курстар Кыргызстандачы. Мен ойлойм ошолорду кыскартыш керек да. 4 ай, 5 ай кылыш керек. Кыргызстан, Америкада көбүнчө буткемптер ушундай кыска го. 3-4 ай. Кодингдөө же Hack Reactor, Flatiron'дар ошо мен ойлойм ошо Кыргызстанда ошону кыскартса жакшы болмок да. Анан оңойраак болмок. Мисалы айылдан бирөө келип Бишкекте 9 ай иштеп жүргөнү кыйыныраак да, чыгымдары да көбүрөөк. Оштон Кызылкияга баратканча таксист менен сүйлөшүп атсам, кызы соцработникке окуптур. 4 жылбы 5000 сом табат экен анан ошо айтып берсем, программирование окубайбы, тигиндей курстарга карабайбы, Ош шаарында билбейм курстар барбы, изилдебейби деп десем ушинтип кызыгып калды. Ошол үчүн биз ошо сен кылган ишиңди уланта беришиң керек. Ушундай YouTube видеолорду жарата бер, кыргыз тилинде чыгара бер, азаматсың. Айдана макалаларын жаза берсин. Көп адамдарга да ошо билимди жеткизиш керек. Рахмат. Кыргызстандын эгемендүү алганына 29 жыл болду. Ошол эле 29 жылда мисалы башка мамлекеттер өнүгүүгө жетишиптир да, мисалы Малайзия, Сингапур деген мамлекеттер. Анан Кыргызстанды кийинки 20 жылда 2040 жылы эси IT тармагын тандап, ушу бүт ITге күчтүү жумшаса, өнүккөн мамлекеттердин арасына кирет деген ишенич барбы сенде? Жок, андай ишенич жок. Себеби ар бир IT фирмалар өнүккөн менен өкмөт деле өнүгүш керек да. Бул биргеликте жүрүш керек, өнүгүүчү. Менчик тармакта өкмөттүн да тармак. Ошол үчүн аяктан күтпөш керек, өнүгүү болот экен депчи. Азыр бийликке ким келет экенин көрүп атабыз, президент ким экенин көрүп атабыз. Ушундай адамдардан эч кандай өнүгүү күтсө болбойт. Ошол үчүн өкмөткө карабастан фирмалар өздөрү өнүгүш керек. Адамдар өзү өнүгүш керек. Мына Белоруссиядагы фирмалар өзү өнүгүп баратат. Өкмөттүн ишине карабастан, аякта бир эле мен билген фирмада 200 Salesforce программист бар, VRP Consulting деген. Андай фирмалар бир нече бар. Анан аякта чоң IT парктар бар. Кыргызстанда эле ошондой өнүгүш керек. Анан акылдуу кыргыз балдар деле Кыргызстандан чыгып башка мамлекеттерде иштеш керек. Программист болупчу. Москвада, Алматыда, Берлинде. Кыргызстандагы жаштар арасында суроолор көп. Мен туура эмес билимди тандап алыпмын. Мисалы башка кесип менен окуп атам. Силерди кеч көрүп калдым. Эми ошо алмаштыргым келип атат. Эми окусам болобу? 1 жыл өтүп кетти, 2 жыл өтүп кетти дегендерге сен кандай кеңеш берет элең? Ой, эч качан кеч эмес. Сен канча жашында окудуң? 25 жашта. 25 жашында, мен 30 жашында, Мен ойлогом кечмин депчи. Бирок мен ойлойм даже 35 болсо деле адам окуй берсе болот. Балким 40 деле. Ошону атандашса болот адамдарчы, ким кечирээк карьерасын алмаштырды экен. Менде бир окуучум бар, мына Роберт деген жигит. 54 болуш керек, 54 жашында, американец. Ошол жакында эле Accenture'га контрактер болуп кирди, саатына $45 биринчи IT жумушу. Salesforce үйрөнүп, бизнес аналитик болуп кетти. Биринчи жолу IT жумушка кирип атат да. Программист эмес, бирок баары IT тармакта иштейт. Бизнес аналитик болуп, Accenture'да жакшы фирмада, ошо 54 жашынан бурду карьерасынчы. Ошол үчүн ойлойм, адамдар коркпош керек, аракет кылыш керек. Күнү окуш керек, анан ийгиликке жетишет. Туура. Мен да кошулам. Биздин жаштагы эле балдар азыр катайып калдым, окуй албайм, башыма кирбейт дешет. Мен өзүм көргөн байкелер, 39 жаштагы байкелер окушуп жумушка киришти. Андан сырткары укканым Калифорнияда 46 жаштагы байке дагы окуп, чоң компанияга жумушка кирди, ошо IT тармагы боюнча. Андан сырткары Кентакиде бир көмүр каскан компания болгон. Алар банкрот болгондо толтура карып калган жумушчулар көмүр бизнес токтоп калганда код окушуп ошо бир компания окуткан аларды атайын. Ошентип IT-ге өтүп кетишкен. Көмүр казып жүрүп эле IT-ге. Ошол үчүн эч убакта кеч эмес деп ойлойм. Жана эң башкысы каалоо керек. Аракет кылып жашоону жакшы жакка бурса болот деп мен дагы ишенем. Ооба. Ол урак болгондо жөн эле кыйыныраак.
Жаш менде окуучуларым бар 22-21 жаштагылар, алар тезирээк үйрөнөт. Кичинекей эле балдар тез бир жаңы тилди тез үйрөнгөндөй эле улуу адамга салыштырмалуу тезирээк үйрөнөт да, бирок баары улуураак адамга кыйыныраак болгону менен баары мүмкүн да. Жөн эле кыйыныраак, чыдаш керек ошонгочу. Туура. Азыр жөнөкөй эле IT'нин application'дерин могу тиркемелерди WhatsApp же Instagram, Facebook'тарды кары чоң ата чоң энелер колдонуп атпайбы? Мисалы. Калуу болуп үйрөнсө болот экен деген да. Билимиң жөнүндө сурагым келип атат, Сейитбек. Менин оюмда сенин билимиң өтө impressive. $200,000 акча коротуп эң жакшы бизнес школада окугансың. Бирок кийин келип IT-ни жакшы экенин, IT-нин потенциалын көрүп, IT-ге өтүп кеткенсиң. Ошо сенин өзүңүн билимиң жөнүндө башынан мектептен баштап айтып берсең. Ооба. 10 жашымдан баштап Чехияда жашаганбыз. Аякта ошо 19 жашына чейин жашагам. Ошо 4-класстан баштап 12-класска чейин ошо американский мектепте окугам, англис тилде окугам. Бакалаврымды Торонто шаарында окугам, Торонто университетинде. Бухгалтерия, финансы. Магистратурамды Вирджиния университетинде окугам. 2 жыл окудум. Аябай мага жакын. Америкадагы жакшы окуучулардын бири деп эсептелет бизнес боюнча. Ошо $180,000 коротком. Проценти менен уже 220 ve 210 болуп калды окшойт. Анан окуумду бүтүп бир страховой фирмада иштеп аткам, консультант катары. Ошол консультант катары иштеп атып көрүп калдым. Salesforce колдонот экенчи, алардын сода отделы. Анан ошону кызыгып баштаганда эмне кылып колдонот экен, кантип жакшыраак колдонсо болот экен, анан ошентип Salesforce менен таанышып калып, аябай жагып калып, ошентип карьерамды алмаштырганды чечтим мен. Карьерамды алмаштырып, ошондон бери мен сүйүнүп жүрөм. Ошентип жакшы болуп алмаштырганым мен көп MBA'де тармагында консультант тармакта калган коллегаларымдан, классташтарымдан мен карьерам жакшыраак өсүп баратат депчи. Жашоодон көбүрөөк кайф алам, көбүрөөк кызыктуу фирмаларда иштей алам, жана work-life balance жакшыраак. Менин оюмча, жашоодогу эң чоң чечимдердин бири болуш керек. Ошондой чечим кабыл алып, азыр өкүнбөйсүңбү, бактылуусуңбу ушул жашооң менен? Албетте. Мен көп чечимдерди туура деп эсептесем, тез кабыл алам да, ошон үчүн ошол тармакта иштей берем. Көп ойлонбойм менчи. Бир жагынан бул ката деле болушу мүмкүн, бирок мен бир нерсени туура деп эсептесем, аны ошону дароо кылам да, тез кылып баштайм. Ошол үчүн эмне убакыт коротуш керек, туура нерсени кылыш керек да. Кыйын болгон, аябай кыйын болгон. Себеби мен буткемпте окуган эмесмин, жумуштун ичинде эле бир отделге өтүп кетип иштеп баштагам. Мындай формальный менде билим жок да, программирование боюнча ошол иштеп атып эле үйрөнүп кеттим да, анан көп нерсе түшүнбөй, энди ментор деле болгон эмес, өзүмдө билген эмесмин кантип иштеш керек экен, эмнени кылыш керек экен, көп каталарды кылгам. Көп менин коллегаларым мени кыска мынтип странный экен, эмне болгон бала экен деп карашкан, мени кемсинткен, ушундай көп кыйынчылыктарды өткөм. Бирок бүгүнкү күндө жакшы эле болуп калдым уже. Ошо кыйналып аракеттенип баратып элем. Өзү мен сени практичный адам экениңди билем. Тарс керектүү нерсени жасап, керексиз нерсени жасабай, мага да жагат андай нерсе. Андай тактика менин оюмча чоң ийгиликтерди багынтканга жардам берет деп ойлойм. Кыздарда сөз бар эмеспи? Жигитке 70 ыраздык кылат деп. Ошондой эле Сейитбектин дагы өнөрлөрү көп, аябай таланттуу экенин байкайм. Мен дагы көп нерсени Сейитбектен үйрөнсө болот. Анан ошол толтура кылган иштеринин арасында жумуштан сырткары эле өзү Salesforce Bootcamp деп өзү эле жасаган ишти башка мекендештериме дагы үйрөтөйүн, жардам кылайын деп курс ачкан. Ошо курсту жетектеп өзү дагы окутат ошол жерде. Азыр ошо жөнүндө мен суроолорду сурагым келип атат. Биринчи ошол Salesforce курс Bootcamp жөнүндө айтып берсең, Сейитбек. Мен Salesforce программист болуп жакшы карьера куруп алдым. Мага өтө жакты да. Чоң ырахат алам. Күнүгө жумушка барып, стресс почти жок, көп нерсе үйрөнөм күн сайын. Анан ойлодум да, мен дагы башкаларга жардам берсемчи ушундай карьерага өткөнү. Ошол үчүн
коллегаларыма сабак бере баштадым. YouTube'дан сабак бере баштадым. Менин каналыма жазылсаңар болот, Salesforce Chef деген. Ошол жакта менин билимди бөлүшөм, үйрөнгөн нерселеримди. Анан дагы кээ фирмалар мени чакырган, сабак бер депчи. Вот индейстерге өткөн жылы барып келгем. 2 жума индейстерге сабак берип келдим. Анан ойлоп калдым, мындай бул кыска ар кандай программалар бар го, да мен мындай полноценный программа кылсам деп ойлогом да. Ошол үчүн Salesforce Bootcamp деп баштадым өткөн жылы декабрда. 13 баладан баштагам. Ошо максат болгон ошолго 4 ай сабак берип, Salesforce'тун административный программирование жагын үйрөтүп, анан жакшы бир фирмаларга жумушка киргизгени. Ар кандай балдар болгон, ушу жанагы бирөөсү Роберт деген 54 жашта, анан Кыргызстандан кыздар болчу, Канададан, Чехиядан, Кыргызстанда кореянка болгон. Ошентип 4 ай аябай катуу заниматься эттик. Мен аябай стресс болгом ошол маалда. Кантип окуучуларым жумуш табат экен, жумуш тапса экен депчи. Ошо көп бир топ кабатыр болуп аткам. Алар бир консалтинг жумуш, контракт жумуш ушундай кылып атканда, part time. Азыр болсо full time жумуштарга өтүп атат да, ошол part time'данчы. Ошол аябай сүйүнүп атам. Жакшы фирмаларга Чехияда, Америкада ошол үчүн ишенип калдым. Мындай жакшы программа экен, ошондо кеңейтейин, көбүрөөк балдарга окутайын депчи. Мен программаны жакшы жери деп эсептейм. Балдар ошо реальный опыт менен эле өтүп атат. Мисалы декабрдан окуп баштады, ошону опыт катары көрсөтөт фирмаларга. Анан интервьюда жакшылап даярданып барат. Анан биз программа бүткөндөн кийин алар контракт жумуш кылып атканда ар кандай фирмаларгачы. Ал ошол тажрыйбасын бөлүшкөндө фирма көрөт экен да, ошол адам чын эле тажрыйбасы аз болгону менен бирок билими терең экен. Ошол билим менен бир кыз ошо $80,000 жумушка кирди да. Ошо декабрдан бери эле тажрыйбасын көрсөтүп. Бул деле ойлойм, бул жакшы депчи. Ошо кыргыздар ушунга умтулсак жакшы болот депчи. Билем, көп программалар андай эмес да. Биз да муну бир топ сүйлөшкөнбүз, бакыт сен деле айтып аткансың, ушундай жакшы кылсаң депчи. Ошол жолдо баратам. Буюрса ушундай жакшы программа түзүлүп атат. Ошо сага деле рахмат айткым келет, бакыт. Ошо сага чалып кеңеш алып турам. Карап атам, Salesforce Developer деген Сейитбектен окуп чыккандардын жумушу Чикагода бар бекен депчи. Salesforce Developer дейт мисалы, remote дейт, бул аралыктан иштейт экенсиң, эч жакка барбай, үйдөн чыкпай иштесе болот экен. Орточо айлыгы бир жылга 88.000ден 163.000ге чейин болот экен. Дагы айтып кетчү нерсе, мекендештерге аябай жакшы мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Ушундай Сейитбек окшогон өзүнүн жумушун сүйгөн адамдардан окуш керек, ошолордон үйрөнүш керек. Salesforce Bootcamp'ке кимдер окуса болот? Кайсы мамлекеттерден жана окутуу ыкмасы кандай болот? Онлайнбы же келип окуш керекпи? Сабактар онлайн. Мен издейм элпек окуучуларды. Келер аябай чоң каалоосу бар, программист болгончу, бирок эмгек кылганы каалоосу аз. Ошо программам 4 ай онлайн, анан программаны окуп аткан маалда суммасы төлөгөн суммасы кичинекей аябай. Анан жумушка киргенден кийин негизинен сумманы төлөйт. Ошол класстар кичинекей 10дон 20 адамга чейин. 4 ай окугандан кийин 3 ай алар стажировка же бир проекттерге кирип иштешет. Менде бир 15 чакты партнер фирма бар азыр. Ошолор менен биз ошолорго жакшы окуучуларымды киргизем иштегенчи. Мен билем, Кыргызстанда Salesforce конулбайт эч кимчи. Ошол үчүн Кыргызстандан окуучуларды кабылбайм. Же Казакстанда деп ойлойм, жок депчи. Балким Россияда бар. Salesforce аябай кымбат программа. Сен билгендей, сен өзүң Salesforce'да иштейсиң. Көбүнчө клиенттер Америка, Англия, Германия, ушундай аябай бай мамлекеттерде да. Сен лицензиялар өтө кымбат, $100-150 бир айга бир адамга. Көбүнчө окуучуларым ошо өнүккөн мамлекеттерден. Ошо 90% Америкадан, азмазы Чехия, Канада. Окуучулардын, студенттердин жумушка кирүүсү же ошолордун ийгилиги окутуучунун Сейитбектин дагы интересинде экен. Ошол үчүн мен ойлойм, бул мүмкүнчүлүктү колдонуш керек. Кандай студенттер ийгилик жаратып атат? Сен айтып кеттиң элпек студенттерди деп. Аябай жакшы суроо. Мен мурун ишенчүмүн любой адам программист болсо болот депчи. Бирок мен азыр сабак берип иштеп көрдүм, андай эмес экенчи. Балким баары тең болот эгер аябай чоң каалоосу болсочу, бирок кимдерге оңоюраак?
адамдар программист болгондон ылайык эгер адам уже бир программаларды колдонгон болсочу, даже жөн эле пользователь катарычы, мисалы бухгалтер катары же мейманканадачы фронтдескте иштеп, жөн эле келген конокторду компьютерге киргизип колдонгон программаларга окшотуп, ошону мындай болгон деп элестете алат да, ошого көп оңойраак болот. Эгер бир адам 5 жылдан бери, 10 жылдан беричи жөн эле шопур болуп жүрө берсе, ага аналитика мүмкүнчүлүктөрү азайып калгандай аябайчы. Себеби жөн эле айдаш керек. Экинчиден, ал программаларды колдонбойт ошол, мисалы шопур болгон кездечи. Ошол үчүн бир нерсеге окшото албайт да, Salesforce'ту бир нерсеге, жөн эле бул вообще бир нерсе жаңы десе болот да. Ошол үчүн өтө кыйын болот аларга. Же кээ бир адамдар бар, жанагы nail салондор бар го, nail салон дейт кыргызчада. Тырмактарды жасаган. Тырмак жасаган ошондой салондорду бар, жөн эле ошо тырмактарды жасай берет кечке. Бир эле нерсени кыла берген болсочу, бул деле кыйыныраак болот программист өткөнүнчү. Ошол үчүн мен ойлоп калдым, ким аналитика жактан кыйын болсо, дайыма эле бир нерсени аракет кыла бергенден умтулган, бир нерсеге кылган адам болсо, анан бир программалар менен колдонулган тажрыйбасы болсо, ошолор көп оңойраак экен. А эгер экөө тең, эки жактан тең болбосо, аналитикасы болбосо, анан программаны колдонбосо вообще кыйын аларгачы. Ошол үчүн аларды мен чочулайм ошолондой окуучуларды алганчы. Себеби алар окуй албай калып анан мени күнөөлөйт да, жакшы окутпадың, түшүндүрбөдүң депчи. Анан адамдар да окуп атканда мындай рахат алганга аракет кылыш керек. Окугандачы мен ойлойм. Себеби муну жашоону ушунга арнайт да, мисалы сен бирөө менен үйлөнүп атканда бул ушул карьерага үйлөнүп атасың да. Сейитбек, айтсаң, сен окуткан студенттердин арасынан эң ийгиликтүү, жакшы окуп, жакшы ишке кирген үлгү болчу студенттериң барбы? Ооба, менин окуучуларым Дастан деген жакшы жигит бар, Чехиядан окуп аткан. Курсту бүтө электе интервью өтүп аткан. Бир фирмага интервью кылды, алып кала жаздады. Экинчи фирмага интервью кылды, алышты. Анан сөз түрдө айтты да, сага офер беребиз депчи. Анан курстун бүткөндөн кийин эмки күнү офер келди. Аябай атактуу фирмада иштеп атат, Edwards Life Sciences деген, Salesforce администратору катары. Чехия үчүн айлыгы жакшы эле. Анан башка жигит болсо, жана Роберт деп айтып кеттим, ал ошо 54 жашта американец. 5 жылдан бери иштебей жүргөн да. Апасы үйүндө жашап. Анан ошо аракеттенип 4 ай окуп, апрелде бүткөн. Апрелден бери бир ушу контракт иштерди кылып аткан. Азыр болсо ошо full timeга кирди, ошо эмки жумадан иштеп баштайт. Ушундай жакшы историялар бар, мени аябай сүйүндүрөт. Себеби ошо кризиске карабастан ошо балдар, кыздар жумушка кирип атышат. Кээ бирлер ошо иштеп аткан фирмасынан эле башка жумушка орношуп атат, кээ бирлер болсо студент болуп же иштебей жүрүп жумушка орношуп атат. Ушундай аябай жакшы көрсөткүчү бар. Ошол үчүн ушу келерки жылга чоң пландар бар. Келерки жылы ушу 100 баланы окутуп келет. Анан айрыкча басым кайнап атам ошо дүйнөдөгү өнөкөй мамлекеттерде окуган кыргыз студенттерге. Себеби байкадым, алар өтө жүрөт. Бир теманы өтсө эле сразу тарс түшүнүп калат да, өтө тез. Анан ошо ойлоп атам, ошолорду массово даярдасам, анан массово фирмаларга кирсе болот да. Бизди көрүп аткан ата-энелерге жана IT окугусу келип жүргөн жаштарга өзүңдүн кеп кеңешиңди айтып кетсең. Ата-энелерге кеңеш берем, алар балдарына бир кесип сунуштагандан мурун ойлонсун да, эмнеге ошол кесипти сунуштап атат? Мугалимдердин министрликтин айлыктары 10 000 сом, 15 000 сом, көп ата-энелер ушундай сунуштайт да. Мугалим болсун, доктор болсун депчи, медсестра болсун деп. Негедир ойлонушпойт да. Ошол жакшы карьерабы, айлык жакшы тапса болобу? Негизги проблема бул коррупция эмес Кыргызстандачы, же өнүгүү эмес. Негизги проблема Кыргызстанда бул элдер туура эмес кесип тандайт. Эгер адамдар туура кесип тандаса, Кыргызстанда реформалоо болбойбу, айырмасы болмок эмес. Ар бир адам өзүнчө жакшы жашай бермек. Кыргызстандачы жакшы айлык таап, жакшы фирмада иштеп, нормально жашамак да. Бирок элдер туура эмес кесип тандаган үчүн ушул жашоосундагы стресс коомго да өтөт да. Анан ушунча көп адамдар стресс болуп, ушу жашоо Кыргызстанда эле стресс көбүрөөк да. Кошулам. Негизинен кесип тандаганда, кесип тандап аткан адам, жаштар эч кимди укпаш керек, башкалардан балким кеңешин угуш керек. Бирок чечимди өздөрү кабыл алыш керек. Кайсы
кесип аларды келечекте бактылуу кыла алат. Заманбап кесиптер булар IT кесиптери. Келечекте жакшы жашоо кургуңар келсе, сөзсүз ITнин багыттарын тандаш керек. Университетте болобу, курста болобу. ITни тандап эле четке барып, окуп, үйрөнүп, тажрыйба алып, кайра Кыргызстанга келип, ошондой чоң нерселерди кылсаңар болот. Ошол менин оюмча IT окуу менен Кыргызстанга чоң салымдарды кошо аласыңар. Көп нерсе бизде жок болуп атат. Жөнөкөй бияктагы жашоону оңойлоткон колдонмолор, жашоону оңойлоткон программалар, ошолорду эле Кыргызстанга алып келип жасай берсе, аябай мүмкүнчүлүктөр чоң экен да. Ооба. Ошол үчүн сен айткандай кыргыздар дүйнөгө чыгыш керек, көрүш керек, Дубайга, Берлинге, Алматыга, Сөзсүз дүйнөнү Россиянын көзү менен эмес, өзүңдүн көзүң менен, Кыргызстандын көзү менен караш керек. Себеби бурдагы эски түшүнүк боюнча эми мүмкүнчүлүк дегенде, мүмкүнчүлүктү кайдан издегенбиз? Орус тилдүү мамлекеттерден. Себеби Кыргызстанга карап алар жакшыраак жашашкан, туурабы? Азыр ал жактар бизден, Кыргызстандан кичине эле алдыракта болбосо, дүйнө башка жакка кетип калды. Америка, Европа, Азиянын өлкөн өлкөлөрү такыр башка жашоодо жашап аткандай сезилет да. Ошого ошол жактарга чыгып, ошол жактан дүйнөнү көргөндө, анан значит мектепте английскийге көңүл буруш керек экен. Биринчи дүйнөгө эшик аччу тил азыр англис тили, орус тили эмес. Ошолорду мен айтмакмын. Дүйнөнү өзүңдүн көзүң менен карап, англис тилди үйрөнүп, чоң эшиктерди ачып, андан кийин ошол жактагы мүмкүнчүлүктөрдү карап, өлкөлөргө түз эле кетип калыш мүмкүнчүлүктөрү бар эгерде айтини, англискийди билсең. Туптура, Бакыт. Мен 100% кошулам. Азыр англис тил, анан бир компьютер тил билсең, болду, сен уже хансың, же ханышасың. Сейитбек, бүгүн атайын эс алуу күнүңдө убакыт бөлүп бизге маек куруп бергениң үчүн чоң рахмат. Дагы бир жолу ишиңе ийгиликтерди каалайбыз. Ушинтип кыргыз жаштарга, кыргыз мекендештериңе чоң жардам берип жүрө бер деп айтмакмын. Чоң рахмат Бакыт чакырганга. Чоң рахмат. Силерде да суроолор болсо жаза бергиле, мен биякта окуп, анан комментарийлерге жооп берип коем, Бакыттын видеосунун астындачы.